Москвада Нургиза Телендиевдин ырлары жаңырды. Геликон опера музыкалык театрынын композитору 100 жылдыгына арналган кече өттү. Алкиса деп аталган концертте Улуу Обончунун чыгармаларынын Акчаан камералык оркестри, Алтынай мамлекеттик элдик би ансамблі тартуулады. Ошондой эле казакстандык сахна жылдыздары да даңазалуу күүчүнүн чыгармаларын аткарды. Бир гана Орусиянын борбору эмес, башка да аймактардын атайын келген коноктор улуттук өнөрдүн кудуретине таазим этти. Композиторго арналган иш-чаралар Орусиянын башка да аймактарында уланат. Ал эми Москвадагы концерттин алкагында Жамбыл Жабаев атындагы Адабий мемориалдык музейдин көргөзмөсү сунушталды. КСРОнун және Қазақстанның халық әртісі улуу композитор. СССРдин жана Казакстандын эл артиси улуу композитор, таланттуу күүчү Нургиза Телендиевдин мааракеси быйыл ЮНЕСКОнун алкагында белгиленип жатат. Алматы облусунун акимчилиги тарабынан ушул убакка чейин бир катар мамлекеттерде өткөрдүк. Кытай, Кыргызстан. Эми дагы бир чоң деңгээлде Орусиянын борбору Москвада чоң көлөмдө белгиленди. Астанасы, яғни Мәскеу қаласының төрінде үлкен деңгейде атап өткен жайымыз бар.